Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алдык. Эми ушул жерде, ушул жыйында отургандын баардыгыбыз тең элдин өзгөчө көзөмөлүндө, элдин сыноосунда ар дайым турган адамдарбыз. Ар бирибиздин ар бир кадамыбыз, жасаган ишибиз элдин элегинен өтөт. Элдин сыноосунан өтөт. Мына айрыкча акыркы мезгилде коомчулукта аткаруу бийлигиндеги иштеп аткан кээ бир адамдар боюнча, алардын жүрүм туруму боюнча, кылган иштери боюнча абдан көп сыноолор айтылып атат, талкуулар жүрүп атат. Мына ушундай нерселер болбош керек. Ушу биздин ушул жерде отургандардын басканын, жүргөнүн, жүрүм турумун көрүп туруп, эл, жалпы үч бийликтин бутагына жана бизге ой калыптанат. Ошону менен ар бирибиздин аракетибиз менен мамлекеттик бийликке элдин ишеничи келет. Ошон үчүн мына берген антты терең түшүнүп, берген анттын жоопкерчилигин түшүнүп, бул антты ыйык деп, бул антты катуу кармагыла. Антты кармабаган, антын катуу тутпаган мына Кыргыз Республиканын тарыхында адамдардын тагдыры кандай болгон, эмне болгонун мына жакшы билесиңер. Эмне болуп атканын жакшы билесиңер. Ошон үчүн илгертен бери, эжеден бери биздин элибиз, кыргыз элибиз антты ыйык кармап, анын маңызын, анын жоопкерчилигин терең түшүнүп келген. Ошон үчүн антка терең маани берип, антка терең түшүнүп, анын жоопкерчилигин сезип, ушул трибунада турган антыңарды унутпай, ар дайым эртеме ишке келгенде, кечинде кетип атканда, Кудайды эстегенде антыңарды эстеп жүргүлө.